Арбасын ару кыргызым. Байрыкы жомок бүгүнкү чындык. Бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Бар болуңуздар. Буйругун буза албайсың жараткандын. Буулуккан адамзатка башчы болот. Бул дүйнө эчең келип, эчең кеткен. Булбулу жаңдоордун кыргыз болот. Карытып кылымдардан кылымдарды кайран эл үлгү болуп жашап келет. Калтырып адамзатка акыл эсин кайрадан жылдызына учуп кетет. Кыргыз баласы ааламдан түшкөн, жылдыздардан келген, үркөр жылдыздан түшкөн деп көп уламыштар айтылып келет. Кыргыз өзүнүн жан дүйнөсү менен ошол ааламга тиешеси бар экенин, ааламдан келген улуу рухтар менен байланышы бар экенин, перилер менен, пирлер менен кандайдыр бир туюм, сезимдер аркылуу байланышта бар экенин сезип, туюп келген кыргыз. Мына ошол сезим туюмдарды бүгүнкү күндө жаңдоордо даңазалап, дагы бир башка маалыматтарды, дагы бир башка жаңылыктарды кабарлап келген Атомгүл Осмонкулова деген кызыбыздын Мезгил сабактары китебине кайрылабыз. Бүгүн барыңыздарга белгилүү болуп калгандай эле, бүгүн биздин дагы коногубуз Булбулбек Осмонкулов мырза. Рахмат. Мына өткөн сабактарда перилер жөнүндө айтып атабыз, чоролору жөнүндө, сыр найзалары жөнүндө дегеле болгон нерселерди кээде кайталап түшүндүрүп айткың келет экен да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө көрүүчүлөрдөн ар кандай суроолор болот. Муну бир окуганда, бир укканда кээ бир нерселер түшүнүктүү, түшүнүксүз болуп калгандай сезилет. Ошондуктан кээ бир нерселерди айтуу менен жаңы нерселерди кайрылып, кайра артка келүү биздин да мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ошол нерсени да унутпашыбыз керек. Бирок мен азыр суроо берейин дегеним, кайсыга кайрылсак? Мына 8-чи китепти талкуулап атпайбызбы? Ал эми мурдагы китептерге сөзсүз түрдө байланышта болгондуктан сөзсүз түрдө кайрылып турат. Туура келет экен. Себеби дагы да түшүнүктүү болсун үчүн. Азыр 8-чи китепте өтө көп маалымат убакыт жөнүндө. Убакыттын бүгүн убакыт барбы, убакыт жокпу, убакыт кандай айланат, алдыга айланабы, артка айланабы дегеле ушул тууралуу кеңири сөз кылсак, убакыт тууралуу. Туура. Ошол 8-чи китепте убакыт жөнүндө аябай кеңири, аябай кызык нерселер көп да. Ааламдагы дейт, эң кызык дейт, эң сырдуу, эң бийик, эң ыйык дейт нерсе бул убакыт дейт. Убакытты бир карасаңыз жок, бир карасаңыз бар, бирок көрүнбөйт, кармалбайт, сезилбейт. Бирок ошол убакытта эле дейт, бардык нерсеге убакыт керек. Туурабы? Бир жумуш жасаш үчүн убакыт керек, ушинтип отуруп сүйлөш үчүн дагы убакыт керек. Бирок биз убакытты көрө да албайбыз, сезе да албай атпайбызбы? Көрдүңүзбү? Ушундай кызык нерсе экен да бул убакыт деген. Бирок дейт, бүт ааламды дейт, Кудай Тааланын астында кармап, ушундай бир ирээттүүлүктө бүт баарын ирээтке салып неметип турган эң улуу күч убакыттын энергиясы дейт. Бул Кудай Тааланын эң биринчи күчтүү куралы бул убакыт экен дейт да. Ал убакыттар кайдан жаралат дейт да. Ошол мейли күчтүү энергия болсун. Ал энергияларды жаратыш керек да. Бир жерден ал энергия чыгыш керек да. Мисалы үчүн электр энергиясын алыш үчүн мындай кесиптерден чыгып атат электр энергиясы. Ошондой эле бул убакыттар кайдан жаралат дейт да. Убакыттар кара куюндардын ичинде өндүрүлөт деп айтылат да. Именно производится. Көрдүңүзбү? Алардын дагы ошондой бир станциялары бар экен да. Вот ошол убакыттын энергиясын жараткан станциялар булар ааламдагы кара куюндар. Черные дыры деп айтылат да илимде. Кыргызда кара куюн деп айтылат экен да. Вот ошол кара куюндардын ичинде убакыттын энергиясы өндүрүлөт.
кандай чыгуу өндүрүлөт. Ал деген кара куюндар мына космосто болуп жаткан шамалдар көп да, мисалы үчүн. Жерди айланып атыр, күндү айланып атыр, баары айланганда ар кандай космосто шамалдар пайда болот да, күчтүү. Ошол карама каршы келген эки шамалдын оролушусунан пайда болгон нерсе куюн деп аталат. Бизде деле ушундай да, мисалы үчүн. Шамалдар келип турганда жанагындай торнадо, смерчтерди пайда кылып атпайбы? Кээде болсо кичинекей куюндар деле пайда болуп кетет. Дал ошондой эле куюндун формасындагы болгон ааламдагы бир керемет бир ушундай бир жерлер дейт да. Сырдуу, табышмактуу жерлер кара куюндар. Кара куюндардын сырларын азыр ачыш аябай татаал дейт. Анткени алардын эмесин кармай турган, ичиндеги энергияларын кармай турган биздин илмий аппараттардын күчү материалдык планда ал мүмкүн эмес дейт да. Ана кара куюндар кандайча неме формада болот? Айтпадыкпы, карама каршы келген эки шамалдын ондай кучакташуусуна пайда болот дейт. Кучакташуусуна, оролушусуна. Анан дейт, алардын ар кандай түрү бар дейт кара куюндардын. Чоң кара куюндар бар, кичи кара куюндар бар. Алардын немеси көп дейт. Ааламда миңдеген, 100 миңдеген кара куюндар бар дейт да. Ошол кара куюндар жанагындай куюн пайда болгондо өзүнө туш келген нерселердин баарын ичине тартат экен. Сорот экен да, ал жанагы айланганда күч пайда болот да. Центробежный сила деп коет го, борборго тартуу күчү пайда болот. Ошол күчтүн таасири астында алар затпы, абабы, отпу, эмне болсун, өзүнө туш келген нерсенин баарын ичине тартып туруп анан кийин айланууга салат экен да. Анан айланууга салганда сыртында гравитациялык радиус дегени бар дейт да. Ар кайсы кара куюнда көлөмүнө жараша бирөөнүкү чоңураак, бирөөнүкү кичирээк. Ошол гравитациялык радиуска кирген нерселер дейт, сенек акыбалга түшөт дейт да, уйку акыбалына. Анткени тиги дүйнөдө эмес, бу дүйнөдө эмес, ушундай бир адамдын руху дагы кирип кетиши мүмкүн экен арыга. Ага кирип чыккан рухтар бар дейт, улуу рухтар аруланып. Анан ошол кирген нерсе кайра чыкпайт дейт. Анан айланууда болгон сайын канчалык тереңине кеткен сайын дейт, улам ылдыйлаган сайын айлануу күчү дагы көбөйө берет, кысуусу дагы көбөйө берет да. Ошол кысуунун жанагы борборго тартуу күчүнүн кызуусу аркында немесинде дейт, таасиринде баардык нерсенин медерлери анан кийин сүрүлүшүүгө кирет да, анан майдаланып баштайт дейт. Кара куюндардын ичинде медерлердин майдалануу процесси жүрөт экен да. Биринчи баягы немеси радиусу кененирээк жагы дейт, ооз жагы бул оң кайыптын сферасы деп айтылат экен да. Анткени ааламды эки бөлүп атпайбызбы, оң кайып, сол кайып деп. Биздин материалдык дүйнө биринчи, бул грубый дүйнө. Анан кийин оң кайып дүйнөсү деп аталат экен да. Оң кайып деген ирирээк медерлерден турган, бирок биздикине караганда майдараак медерлерден турган ошолор дүйнөлөр, ошол баардык жаралган нерселердин баары оң кайыптын сферасына кирет экен да. Анан ошо ооз жагы оң кайыптын сферасы деп аталат. Улам мылдыйлап кете берет. Жана анын формасы жанагындай тескерисине таштаган конус сыяктуу дейт, перевернутый конус деп айтылат да. Анан улам ылдыйлаган сайын баягы күч, гравитациялык күч көбөйөш дейт да. Көбөйүп биринчиден. Күч көбөйгөн сайын аралык азайып атпайбы? Кысылуу көбөйө баштайт экен да. Кысылууга түшкөн нерселер майдалануу, тегирмен дейт да, бул тегирмен сыяктуу эле. Анан медерлер майдалана баштайт. Анан оң кайыптын зонасынан өткөндөн кийин ошо сол кайыптын зонасына кирет. Сол кайыпка барганда дейт, силер даже элестете албагандай бир акыбалда медерлер майдаланат дейт. Ушунчалык кыпын. Медерлер канчалык майдаланган сайын алардын күчү, кубаты, жанагындай немеси ушунчалык өсө баштайт дейт да, эселеп. Майдаланып кете берет. Анан бардык нерсени чеги коюш керек да. Уже медерлер майдаланууга уже невозможно болуп калган да, уже мүмкүнчүлүгү түгөнөт да, майдалануу турмалы чеги бар да. Ошондон кийин булар балкыган, уюган, ууз энергияга айланат дейт да. Ушунчалык бир керемет энергия айдылынат дейт да. Ал медерлердин майдалыгын элестетүүгө мүмкүн эмес да, ошол жана уюган жердегичи. Дал ошол уюган ууз энергия дейт. Бул убакыттын энергиясы дейт. Көрдүңүзбү? Значит, эң майда медерлерден турган
нерсе бул убакыттын энергиясы экен да. Анан ошол жерде өндүрүлүп, анан кийин кайсыл ааламга, кайсыл цивилизацияга, ааламдын кайсы точкасына кимге канчалык немеде көлөмдө кубатта керек ошол убакыттын энергиясы. Анан Кудай Тааланын улуу программасынын негизинде анан кийин ааламга ошол убакыттын энергиясы таралат дейт. Мына азыр бизди курчап турган, биздин ааламды курчап турган бул убакыттын энергиясы. Эгер убакыттын энергиясы болбосо, биз анда ушундай акыбалда тура алмаган эмеспиз. Башаламан болуп кеткен баардык. Мына биринчи китепте бар, биринчи китебинде. Ааламда дүйнөлөр көп дейт. Сен айтпадыңызбы? Артка кайрылыш керек, эми артка кайрылышка туура келип атат. Ааламда дүйнөлөр көп, параллель дүйнөлөр бар. Бири-биринен арулугу жагынан өйдө, ылдый турган ар кандай дүйнөлөр бар. Бирок ошо дүйнөлөр эмне үчүн бири-бири менен аралашпай турат дейт. Ошолорду аралаштырбай кармап турган бул ошол убакыттын энергиясы. Анткени Кудай Таала ар бир дүйнөнү өзүнчө убакыттын стандартына салып койгон. Ошо биринчи китепте айтылган улуулуктун балкыган энергиясы деп айтылат да. Орусчасы мындай экен. Всюду проникающая плавная энергия высшего разума деп айтылат да. Көрдүңүзбү? Всюду проникающая плавная Всюду проникающая дейт. Анын жетпей кала турган жери жок дейт бул ааламда. Алар барыш үчүн убакыттын да кереги жок дейт. Анткени убакыт өзү убакыт болуп турса, ага убакыттын эмне кереги бар мисалы үчүн? Чынында ушундай экен. Анткени ушунчалык майда нерселерге бир жерден бир жерге которулуш үчүн көз ирмемчиликте ааламдагы тоголоктордун баардыгын кармап турган убакыт. Жалаң эле тоголоктор эмес. Тоголок эмес, көрүнбөгөн нерсе. Ааламдагы тоголоктор дейт да, материалдык дүйнөгө кирет. Ал бул биздин дүйнө. Биздин убакытка салынган аларчы. Мына биздин көзүбүзгө көрүнүп жылдыздар бүт көрүнүп атпайбы? Алдын баары биздин дүйнө. Жанагы 360 градустун ичинде 1,9 деп чектеп атпайбы? Ошол чекте турган дүйнө бул материалдык дүйнө, бул биздин дүйнө. Ошол биздин дүйнө, материалдык дүйнө дейт, ааламдын 1%-ына ээлей албайт экен. Көрдүңүзбү? Бизге учу кыйры жок, чексиздей көрүнүп атпайбы? Чынында ааламдын масштабына алганда, чоң ааламдын масштабына алганда, ошол материалдык дүйнө ааламдын 1% жетпейт дейт. Ошон үчүн мыйзам катары жерге күндү берип койгон, айды берип койгон, күн чыкты, күн батты, 24 саат. Анан ошол убакыт менен адамдар чектелип калганда, бул биздин дүйнөнүн стандарты. Материалдык дүйнөнүн стандарт, жана биз айткандай, 24 саатта жер өзүн бир айланат, 365 күндө күндө айланат. Бул бизге ошондой. Эгерде биз мисалы үчүнчү башка дүйнөлөргө барыш үчүнчү барып калсак башка дүйнөгө, биз аарде бир күн жүргөндөй бизге сезилсечи, биз кайра келсек 5 жыл өтүп кетиши мүмкүн да. Же болбосо 10 жыл. Же болбосо бир 10 мүнөттө барып келдик калдык мисалы үчүн да. Эгерде биз өзүбүздөн ылдый турган дүйнөгө кетсек, арулуу жагынан, анда биз кечирээк келебиз аяктан. Анткени аякта убакыт аз өтөт экен да. Аны жана Эртештүк атанын мисалына берет да. Эртештүк ата жердин астында түшүп, анан кийин Кудай Тааланын астында жанагындай жерди тазалабадыбы жердин астын. Жердин астында дагы көп экен жашоочулар. Аларды силер көрсөңөр жүрөгүңөр түшүп калат дейт. Алар силерди көрсө, алардын жүрөгү түшүп калат дейт. Ошондой жашоочулар бар дейт. Силер даже аны элестете албайсыңар дейт да. Биз баары эле ушундай элестетебиз, сиз экөөсү элестете, жашоочу десечи. Жок, андай эмес. Энергия түрүндө жашаган жашоочулар бар. Жөн эле бир зат түрүндө жашайт, бирок анын деле жандуу өзүнүн сезими бар, өзүнүн немеси бар дегендей, кубаныч кайгысы бар. Ушундай дүйнөлөр көп экен. Ошол эмне үчүн ал 7 жыл жүрүп калган дейт. Мүмкүн ал бат эле барып келгендей сезилди дейт да, мисалы Эртештүк атага. Бирок ал 7 жыл жүрүп атпайбы? Значит, ылдыйкы дүйнөлөрдө убакыттын башка стандарты бийлик кылгандыктан жерде убакыт жай өтөт дейт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн Эртештүк ата жанагындай иштердин баарын жасаш үчүн ага көп убакыт кетип калган дагы 7 жыл жүрүп калган дейт да. Эгерде Эртештүк ата ылдыйкы дүйнөгө эмес, өйдөгү дүйнөлөргө барса, ошол жанагы жасай турган иштерин 7 жылда эмес, 7 саатта эле бүтүрүп коюп, кайра келип калса болмок дейт да. Ошондой убакыттын ар кандай стандартына барганда
кыймылдар, жанагындай кубулуштар бат же кеч өткөн Ушу менен катар биз ушундай нерселерге бүгүн көп далилдери бар да. Ошол эле кыргыздардын арасында, кыргыз адамдарынын, кыргыз улуу адамдардын арасында ушундай жогору жака барып келүү менен убакыттын тез өтүп кеткенин айтылат. Маселен, далил катары айтайын, Алымбек Момбеков деген жигит, таластык жигит. Жана математикалык чийүүлөрдүн бардыгын жасап, өтө бир кээде өзү түшүнгөн, өзү түшүнбөгөн нерселердин баарын жасап берет. Ошол кишини инопланетяндар алып кеткенде бары эле кайра келгендей, бир 2 мүнөт, 1 мүнөттөй эле. Үйүнө келсе ошол убакытта 3 саат убакыт өтүптүр. Бул мен көрүүчүлөргө муну ачык айтып атканым, өзү айтып атат, ал эми көп адамдар ушул нерселерди айтпайт. Барып канча убакыт кантип каяка барып келгендерин айтпайт. Себеби дегенде азыр кыргыздын өзүнүн бир немеси бар. Эл кандай ойлоп калат, айтпай эле коелучу, туугандарым эмне деп калат, бирөө буну жиндит экен, калп эле айтып атат деген сөздөр болбосун деп, мындай нерселерде урматтуу көрүүчү, сырдуу дүйнө биздин тема болгондон кийин көп адамдар менен жолугуп, ушуга көп далилдер бар. Бул чындык нерсе. Ошондуктан муну кээде айтыш керек, кээде айтпаш керек, бирок алардын уруксаты аркылуу да, адамдардын уруксаты. Бул убакыттын өзгөрүшү. Мына бул убакыт. Адамдар башка дүйнөгө кирип кеткен далилдер бар. Башка дүйнөдөн келген, башка цивилизациядан келген, же болбосо бир жакшы бир сүрөттөр тартылат. Сүрөттөр, илгерки сүрөттөрдө бүгүнкү маселен 17-нчи кылымдагы сүрөттөрдө, тартылган сүрөттөрдө, ошол жерде летающий тарелкалар, поездердин сүрөттөрү бар, далилдер бул тартылып келгенде илгертеден. Кечээки 20-нчы кылымдын башында тартылган фотоаппарат менен тартылган сүрөттөрдө адамдар чөнтөк телефонду кулагына кармап сүйлөшүп аткан сүрөттөр бар. Булардын баары каяктан? Кээде монтаж деп ойлойсуң, бирок бул чындык болду. Адамдар өтүп турушу тияк бияка убакыт боюнча. Кереметтер көп да. Убакыт ошол айтпадык жана кара куюндардын ичинде өндүрүлөт депчи. Бирок кара куюндар канчалык ааламда көп болсо дагы дейт, ошолордун ар бир кара куюндун ичинде жаратылган убакыттар стандарты бири-бирине окшошпойт дейт. Ар кандай, ар кимиси ар кандай стандарттагы убакыттарды өндүрүп чыгат дагы. Вот ошол убакыт кайсы дүйнөгө кандай убакыт керек? Жай жылган убакыт керекпи? Эрте жылган убакыт керекпи? Бул убакыттын энергияларынын түрлөрү дейт да. Ошол эле учурда бир эле дүйнөгө берген убакыттын да түрлөрү бар дейт. Мисалы үчүн биз убакытты 3кө бөлөбүз да. Учур чак, өткөн чак, анан келер чак деп. Көрдүңүзбү? Өткөн чак ал өткөн дүйнөнүн убактысы. Учур чак болчу азыркы. Бирок мындай карап отсаң дейт, азыр илимде мынтип айтылат дейт да, көп немелер, гипотезалар бар да. Бирөөлөр айтат дейт, өткөн чак менен келер чак жок. Бир гана учур чак бар. Анткени биз учур чакта отуруп, учур чакта гана сүйлөп атабыз. Бул чындык дегендей. Жок, ал андай эмес дейт. Тескерисинче учур чак жок дейт. Бул китепте ушинтип айтылат да. Мына элестет дейт. Бир эле секундту дейт, сен миллионго бөл дейт. Анан кийин дагы миллиардка бөл дейт. Ошондо сен канчага бөлбөсөң дагы дейт, мурункусу өткөн чак болуп кала берет дейт. Кийинкиси келер чак болуп келе берет дейт. Учур чакты кармай албайсың дейт. Учур чакты эч кармаганга мүмкүн эмес. Учур чак деген жок деп. Көрдүң? Эми ар кандай убакыттын сыры, убакытка байланыштуу бул деле. Убакыттын сыры, убакытка байланыштуу, убакыттын кызыгы ушундай. Ал бир жөнүнөн. Ошондой эле мына кечээкүнкү болгон бизге келген ааламдан келген убакыттын энергиясы менен бүгүнкү убакыттын энергиясы, даже 1 секунд мурда бизди курчап турган убакыттын энергиясы менен 1 секундтан кийинки убакыттын айырмасы дагы бар дейт да. Анткени биз ааламда бир орунда турган жокпуз да. Учуп сызып кетип баратпайбызбы? Ошон үчүн адамдар бат-бат өзгөрүп турганын себеби дагы бир убакта ырдаган келип кетет, бир убакта ыйлаган келип кетет дегендей. Вот ошол бизге кандай энергия таасир бергенге жараша биздин ичибиздеги сезимдерибизди козгоп,
Ошого жараша О. биздин турмуш тиричилигибиздин немеси дагы маанайы дагы өзгөрүп турат экен да. Вакытты кармай албайсың бул туура. Алиги секунда бери кетти. Кармай албайсың да бул нерсени секунда бери. Секундту миллиардга бөлсөң да айтып атпайбы учурчакта кармай албайсың. Өтө майдалап ийгенде ого бетер кармай албайсың да. Кичине саатты кармай аласың дегени сааттын убактысын кармай аласың. Жанагы куюндар жөнүндө айттың. Кара куюн. Убакытты Ошол убакытка байланыштуу. Ошол куюндардын убакытка байланыштуу жердеги үлгүлөрү бар. Мына ошол жөнүндө. Алар азыр кийинки тем айталы. Азыр убакытты бүтө элек, мен азыр убакытты дагы кызыктары көп. Айтып берейин. Анан убакытты айтканда убакыттын энергиясына дейт, убакыттын сырын кармаганга жетишкен жаран дейт, ага убакыттын уже кереги жок болуп калат дейт. Бир жерден экинчи жерге барыш үчүн да. Мисалы үчүн мына Кыдыр ата деген бар да. Кыдыр атанын касиети ушундай дейт, ал убакыттын сырларын бүт окуп, үйрөнүп, билип алган дейт. Ага дейт, ошон үчүн Кыдыр ата дейт, единственный ошондой феномен дейт да, бул бир эле убакыттын ичинде дейт, көп жерлерде боло алат дейт. Көрдүңүзбү? Ал эмне үчүн андай боло алат? Анткени бир жерден экинчи жерге барганга дейт, ага убакыттын кереги жок дейт. Ал Кыдыр атанын медерлери, жан медерлери менен дене медерлери убакыттын медерлерине тете майдалыкта дейт. Көрдүңүзбү? Жанагы ушул жерден эми жанагы перилер, периштелердин айырмасын айтышка туура келип атат да. Түбөлүк деген бир сөз бар да. Түбөлүк деген эмне? Айтып коебузбуз, түбөлүктүү жашайт анан. Түбөлүк деп коебуз. А түбөлүк деген эмне? Түбөлүк деген мындай экен көрсө. Мисалы үчүн биздин денелерибиз ири медерден турат. Перилердин денеси биздикинен майдараак. Лемуриялыктар алардыкы майдараак. Анан кийин периштелер дейт, улуу ыйык китептерде, Куранда, билбем кайсыда экенин айтылат да, ыйык китептерде, ыйык илимдерде периштелер түбөлүк жашайт деп айтылат дейт. Ушундай бар дейт. Ошол туура дейт. Көрдүңүзбү? Алар түбөлүктүү дейт. Эмне үчүн алар түбөлүктүү дейт? Анткени баардык нерсе жанагы дене медерлер менен рух медерлерин айырмасынан көз каранды экен. Эгерде биз денелик медерлерибизди рух медерлерибиздин майдалыгына тете майдаласак, арулансак, анын үчүн биз биринчи пери акыбалын өтүшүбүз керек. Анан кийин периште түспөлдүүлөргө өтүшүбүз керек. Анан ошо периште акыбалына келгенде дейт, ошондо силер убакыттын энергиясына тете майдаланасыңар дейт. Значит, периштелердин денесинин медерлери менен, денесин түскөн медерлери менен рухунун, жанынын түскөн медерлердин экөөсүнүн көлөмү бирдей дейт. Көрдүңүзбү? Аларга кереги жок дейт. Дагы дайша майдалап денелерин, медерлерин аруланчы. Значит, алар арулануунун эң жогорку точкасына жеткен дейт. Ошон үчүн алар убакыт энергиясы менен тең ата акыбалда дейт да, медерлердин майдалыгы. Ошон үчүн алардын бир жерден экинчи жерге барып калышка которулуусуна убакыттын кереги жок дейт. Качан убакыттын кереги бизге жок болуп калган акыбалга келгенде, ошондо түбөлүктүүлүккө жетишет экенбиз. Ошон үчүн перилер түбөлүктүү деп айтылат экен. Бизге караганда перилер түбөлүктүүлүккө жакыныраак. Эми алар өзлөрүнүн жанагындай эволюциясында өнүгүп отуруп, андан өйдөлөп периште түспөлдүү болот, мисалы үчүн да. Периште түспөлдүүлөрдүкү перилердикине караганда алар түбөлүктүүлүккө андан да жакыныраак. Периште түспөлдүүлөр. Анан качан накта периштеге айланганда, то есть денелердин медерлерин, рух медерлеринин майдалыгына тете майдалаганда, ошондо алар дагы түбөлүктүүлүккө жетишет дейт. А адамзаттын мисалынан Кыдыр ата ошончолук арулукка жетишкен экен да. Значит, Кыдыр атанын акыбалы периштелердикинен кем эмес да, мындайча айтканда. Периштелердин түбөлүктүү болгону бул дене медерлер менен рух медерлеринин майдалыгы окшош. Мен ойлоп атам, дене медерлери менен рух медерлери экөө бир медерге айланган. Почти что. Бир медерге айланганда баягы азыр мага ойма бир нерсе келип атат.
Зүлфия Мамарасул кызы алайда өтө кереметтүү, касиеттүү аял. Ошол 2002-2003-2004 жылдары ошол адам менен чогуу иштешип калдык. Мына ошондо ушул убакыттын жок экенин айтылган да, убакыттын жок экенин. Деги эле ал убакта мен бул нерсени көп түшүнбөйт элем да. Анан бирок башка айтылган нерсесине жан дүйнөм ошону кабыл алып, ошол адам менен иштешип калдым да. Убакыттын жоктугу. Айтылган бүгүнкү айтылган нерселердин бардыгында ошол сен айтып атсаң, Зүлфиянын айткандарынын бардыгы азыр оюма келди да. Муну мен эми айтпай койбосом болбойт го, мындай айткым келди да. Анан ошолордун бардыгы мындайча айтканда баягы өгүнү YouTube'да бирөө жазыптыр ушул биздин берүү боюнчачы. Бул силер айтып аткан нерсе тиги бирөөнү айтыптыр, бирөөнү окшош эле болуп атпайбы? Эмне үчүн ошонун атын атабайсыңар? Ал Зүлфия эмес, башка. Анан анын эмне силер өзүңөрдү менчиктеп алдыңар дегендей. Ал тигини айтып атпайбы дегенде. Урматтуу теле көрүүчү, бардык нерсе жогорку акыл эс казынасынан. Жогорку бир эле акыл эс казынасы бар да ааламда. Ошол бардык дүйнө 18.000 аалымга бере турган, тартуулай турган, ал жерде ушундай чоң улуу китепкана сыяктуу да. Адам ошол бир эле жерден маалымат алат. Ошол маалыматты ар бир адам өзүнүн деңгээлине, өзүнүн кабыл алуу сезимине байланыштуу. Акыл эсинин тунуктугуна, оюнун тазалыгына, максатынын бийиктигине карата ошол маалыматты алышат. Ошондуктан бул жерде аныкы, мунуку, тигиники деген нерсе бул менимче туура эмес нерсе. Бул жерде дагы анан токтойбуз, бул бардык акыл ааламдан алынат деген жакшы татынакай тема бар да. Бул ушу 8-чи китепте перилерде. Ошондуктан ушундай Кыргызда ушундай адамдар бар экенин, ушулардын бардыгы аалам менен улуу байланышта болгонун бир чети абдан кубандырат, сыймыктантат. Жөнөкөй карапайым эле адам. Окубай, ала институту бүтпөй, Оксфорду бүтпөй эле ушундай аалам менен түз байланышкан кыргыздын улуу касиети. Анан кантип кубанбайсың өзүңдүн кыргыз болуп калганыңа? Анан кантип сыймыктанбайсың? Ушундай нерселер болуп атса кантип ишенбейсиң өзүбүздүн манасата? Ушул нерсени дайыма какшап айтып келем. Кан какшап айтып келем. Кыргыз өзүнүн улуулугун тааныш керек. Кыргыз өзүнүн улуулугун туюш керек, билиш керек, ошого аракет жасаш керек. Бул сөзсүз боло турган нерсе. Ошондуктан байыркы нерселердин бардыгы бүгүн жомок болуп атпайбы? Ал турга кечеки 20-кылымдын башындагы революциялары өткөн мезгилдер, маселен, бүгүнкү балдар үчүн жомок. Жомок болуп калды. Кантип, кандай? Илгери бар экен, жок экен дегендей эле. Ошондуктан бардык нерсе, айтылып аткан нерсенин бардыгы бүгүнкү чындык, эртең жомок. Ошондуктан убакыт тууралуу айтып атабыз, убакытты туура пайдаланып, ошол нерсенин чындык экенин кабыл алып, ошол нерсенин үстүндө аракеттенип, иштеп, ой жүгүртүү зарыл. Убакытты айтып атканда, жана телепортация, анан трансформация кубулуштары бар да. Бир жерден бир жерге которулуп кетүү, же болбосо башка дүйнөлөргө которулуп кетүү, кайыпталуу деп айтылат да. Ошол экөөнүн аябай бири-бири менен байланышы бар да, убакыт менен. Анткени дейт, башка дүйнөлөргө барып калуу дейт, бул убакыттын башка стандартына которулуу болду. Ошол гана нерсе. Анткени башка дүйнөлөрдө убакыттын башкача күчтүүбү же солгунбу энергиясы ошол жерде бийлигин жүргүзөт. Сөзүңө аралжы. Бул ушул жанагы нерселерди айтып атпайсың, Кыдыр ата убакыттын бардык сырларын билип алгандай. Мына ушундай нерселер кыргыздарда эшен аталар, калпа аталар кечеги эле 20-кылымда жашап өткөн. Мен көп уктум. Маселен, Таласта дагы бир калпа жөнүндө айтылат. Калпа ата деген. Ошол убакытка байланыш эшеги менен Ташкентте болуп калганы, ал эми жолуктурган адам автобус менен, поезд менен барганын. Мына ушундай адамдар дагы эле болсо. Мен сизге бир айтып берейин. Мен өзүмдүн эле
эки ата өткөн чоң аталарыбыз бар. Үмөталы Дуана деп койчу да. А кишиден эркек бала калган жок, анан эки кызы бар, кызынын балдары бар азыр. Биздин айылдар жашашат. Вот ошол атаны мен өз көзүм менен көрүп калдым да. Мен ушу бала кезимде 5-6 класс окуп жүргөн убакта эс тартып калды уже. Анын үйүндө жээни үйүндө жүрчү. Анткени ал киши уже 80 ашып калган уже. Кемпири дагы уже картайып, анан аларды бир аз караш керек, чай кайнатып берип, тигин алып кел, муну алып кел, анан ошол жээни үйүндө жүрчү. Ал менин классташым, Куралбек деген бала да. Ана дагы аябай моундай бир бейбаш бала болчу да. Ушундай бир болот го, подвижный балдар ушундай бир. Анан экөөбүз дос болчубуз. Анан бир чет чоң атам. Анан экөөбүз көп ойнойбуз. Ошол Дуан атанын үйүндө барып, анан мектептен келатканда шырайча биринчи үйгө барып, таятама чай берип коелу дечи. Анан келип, термоска чай даярдап кеткен. Анан ошонан тиги чоң атага чай берип, анан жаза деген иштерин, эшегин жайгарып кой дейт, же болбосо бир койлорду сугарып кой дейт. Ушуларды бүтүрүп анан кийин ойноп кетчүбүз. Анан ошо киши жар салчу. Жар салчу да. Анан жар салганда 4-күнү бейшемби күнү кечинде жар салчу да. Анан ал убакта азыркыдай неме жок да, транспорт аз да. Анан автобус менен келишет да. Анан биздин үй остановканын жанында бүт келген кишилердин баары биздин үй аркылуу мындай көчөнү айланып тиги чоң атанын үйүнө кетишет да. Анан биз кечинде кылар иш жок. Ал убакта азыркыдай неме аз болчу. Жумуш аз болчу. Биз азыр баары поледе иштейт го балдардын баары. Биз эчтеке кылчу эмес, ойноп эле жүрчүбүз. Скамейка жасап алган отурабыз көчөдө ырдап, машинелерди санайбыз. Анан ошодон автобустан анан кийин түшүп алган кишилер кетчү. Ар кандай кишилер. Оштон келчи, Жалал Абадтан, Казакстандан, Көлдөн көп келчү. Анан баары мына сумкаларын көтөрүп алышып, анан кийин бирдекеден алып кетти. Анан келип анан кийин кечинде анан кийин баягы бейбашыбыздан барабыз. Көрөбүз депчи, жарды тыңшайбыз деп. Башка кишилер киргизбейт. Мен тиги баласы менен чогуу биз тигилерге чай беребиз, меймандарга аралашып жүрөбүз. Анан 10 саат 11 болгондо кечинде анан кийин болду да. Баарын эшикке чыгарып анан тигилер отургузат. Анан кийин жарым баштайт да. Анан биз аңдыйбыз. Эшиктин тешигинен эмне кылып атыр деп. Эми карасаңыз, күндүз акырын чапанын желбеги жанып, таяк таянып, эшикке акырын кирип чыгып, анан келип жатат ошо киши. Анан жар башталганда кызуусуна келгендечи, жерден мындай секирет да. Жарым метр, 1 метр жерден секирип, камчысын алып кыйкырып, буркан шаркан түшүп келе, анан көп туруп, анан жолбошторум келе, аштандарым келе, ушинтип анан кийин 1 саат, 2 саат. Анычы жаш киши дагы физикалык, жаш адам дагы 2 саат секире албайсың. Ошончолук движение жасаганга кыйын да. А бирок караңызбы, канчалык касиет деген ушундай болгон да. Күчтүү адамдар нерсе айткандай көп болгон. Керемет. Бул керемет. Бул биздин эле бүгүнкү күндө тарыхыбызда, жашообузда баягы Бурят ламасы Итигелов азыр музейде отурбайбы, баягы казып алгандан кийин. Ошол киши жөнүндө айтылганда, ошол баягы ак солдаттар кубалаганда көлдүн үстүнөн ат менен чаап өтүп кеткени айтылат. Бул бирдеңиз. Экинчиси, үйдөн чыгып, анан теги аялы бир нерсени унутуп калыптыр, эшикке чыгып караса, теги көз көрүнбөгөн жерде бараткандар. Заматта, көз ирмемде ушундай нерселер. Булардын баардыгы бар ошол. Эми андай феномендер көп. Көп. Бирок биз аны көзүбүз менен көрүп турсак да ишенбейбиз да. Ошону айтам да. Ошондой жаман нерсебиз бар. Ошон үчүн адам акылы менен түшүндүрө албаган нерсени же кармап көрүп, же тиштеп көрмөйүн, баарын жомок дейт да. Ошондой эле байыркы жомок бүгүнкү чындык. Чындык болуп атпайбы. Ушундуктан ушул нерсени билишибиз керек. Эң негизгиси адамдын адам кылып кармап турган, улуу адам катары кармап турган жогорку жаратканга, ааламга болгон ишенич. Бардык нерсени жомоктордон издегиле. Бардык жомоктордун бардыгында мына бүгүнкү чындык, жана эртеңки да боло турган чындык. Бир кездерде самолет, темир канат, темир куш уçtu деп, кабир самолет деп, мына ушулардын бардыгы жомок болчу да. Ошондуктан айтылган нерсенин бардыгы урматтуу теле көрүүчү. Канча сабактан бери, канча саат теле берүүбүздүн айтылган нерселердин бардыгы бул
бүгүнкү чындык кечээки жомок болчу. Ушуну туура кабыл алууңуздарды көкүрөгүңүздөргө түйүп, ушул нерсенин үстүндө иштөөнү суранат элек. Негизги бүгүнкү адамзатка, кыргызга берилип аткан максат ушул эле. Ооба, башыбыз көктө, көчөгүбүз сызда отурабыз. Тиричилик керек, жашаш керек. Кийиниш керек, ичиниш керек, жеш керек. Ооба, бирок бул убактылуу нерсе да. Убактылуу нерсенин уңгусун кармоо, улуулуктун уңгусун тутунуп калуу бул адамга берилген парз. Адамга берилген, мойнуна илинген парз. Тек кана мындай макулук сыяктуу жашап кетүүдө эмес. Эртеңки жашоо бар. Эртеңки жашоодо биз болбосок, биздин урпактар бар. Ошолорго калтыра турган, мураска калтыра турган сиздин, биздин оюбуз, тилегибиз, жан дүйнөбүздүн аруулугу. Убакыт. Ошо жана баштап атыкпы. Убакытты айтып атканда, жана телепортациянын сыры деп кошо берилет да, тема бар да. Телепортация деген бул бир жерден экинчи жерге которулуу. Мисалы үчүн жердин үстүнөн деле берде туруп Америкага дейбизби, Кытайга ушундай которулса болот экен. Андай да болот экен. Бул уже биздин дүйнөдө эле болуп аткан нерсе да. Бар. Еще биздин дүйнөдө туруп башка дүйнөлөргө, көрүнбөгөн ааламдарга, кайып ааламдарына которулса да болот экен да. Ал которулуу кандай механизмдер ошол которулууну ишке ашырат. Айтып атабыз, которулат. Албетте, кантип которулат? Эч ким түшүнбөйт да, мисалы үчүн. Ооба. Ачында мындай экен. Мына мисалы үчүн сиз же мен да биз катуу денеде турабыз бу жерде. Анан телепортация кылыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Кайрадан эле баягы медерлерге келебиз. Биз дене медерлерибизди майдалашыбыз керек. Түшүнүп атасызбы? Дене медерлерибизди кантип майдалайбыз? Эмненин күчү менен майдалайбыз? Ошол үчүн Кудай Таала адамга сезимдин күчүн берген экен да. Ойдун күчү биринчи оюбуз менен сезимдин немелерин. Ойда күчтүү да. Мен азыр отуруп алып ушунчалык медитацияга түшөм да. Өзүмдү аябай неметип, трансқа түшүрүп, оюмдун күчү менен, ошондон транс деген сөз бул уже сезимдердин немелери, медерлери кыймылдай баштайт уже. Сезимдин күчү уже ойгоно баштайт да. Сезим күчү ойгонгондо дейт, канчалык майдалыкка жетсе, сиздин сезимиңиздин медеринин майдалыгы. Ааламда болгон ошол майдалыктагы медерлер өзүнө окшошту тартуу деп айтылат экен да. Окшош медер тартат экен. Бүт ааламдагы ошо майда медерлер сиз менен маалыматка чыга баштайт экен. Ал бир, экинчиден бизди курчап турган жанагы кемер талаасы бар да, азыр бизди кемер талаасы курчап турду. Вот ошол кемер талаасындагы майда медерлерди энергияны тартып, сезимдин энергиясы аркылуу анан кийин дене медерлерин мындай айтканда кемердин күчтүү зонасында киргизебиз да. Мындай вынужденно да, искусственный түрдө киргизгенде анан кийин ошондо биздин дене медерлерибиздин майдалуу процесси жүрөт да. Анан дене медерлер майдаланып уже буу болуп, анан нур болуп, анан көрмөй калган убакта анан кийин биз канчалык деңгээлде майдаландык, ошол сферага бир паста которуп кетет экенбиз да. Ага дейт, убакыт корбойт дейт. Мисалы үчүн биз бир жылдыздын ортосунан экинчи жылдызга учуп барыш үчүн миллион жыл керек болсо, жана ракетаны биз космический ракетаны куруп алып, ал эми дейт, бир дүйнөдөн экинчи дүйнөгө которуш үчүн ал убакыттын мындай биздин дүйнөдөн менен алганда, түшүнүгүбүздүн алганда убакыттын кереги жок дейт анда. Анда уже убакыттын башкача энергия иштеп атат, көрдүңүзбү? Биз убакыттын бир стандартынан экинчи стандартына которулуу. Вот ошол нерсе дейт, телепортация дейт. Значит, биз убакыт кайсыл стандартына которулсак, вот ошол убакыттын стандарты кайсыл дүйнөдө бийлик кылып атса, биз ошол дүйнөгө которулат экенбиз. Анан которулуп барып калдык да. Анан кайра келиш керек да. Мейли биз башка бир кайып дүйнөгө өтүп кеттик. Барсак дейт, канчалык силер башка дүйнөгө барган күндө дагы өзүңөрдүн матрица касиетиңер дейт да. Касиетиңерди силер жоготпойсуңар дейт. Эс тутууңар баягы эле элестеп турсуздар, үй бүлө элестеп турасыз, жерди элестеп, туулган жер дегенде. Анан ошол эс тутууңар дейт, силердин матрицалык касиетиңер кайра силерди алып келет дейт өзүңөрдүн дүйнөңөргө.
тиги дүйнөгө барганда дагы дейт, биздин жашоо образын, мындай элестүүбүз кандай? Тигилердин жашоочулары дейт, силерге дейт, ошо өзүңөргө окшош болуп көрүнөт дейт да. Көрдүңүзбү? Анткени сен материал касиетиңди жоготпогонуна байланыштуу, башка дүйнөнүн жашоочулары силерге өзүңөрдүн образыңарда көрүнөт дейт да. Рахмат, бул сөзүбүздү келерки берүүдө дагы улантабыз деп ойлойм. Убакыттын сырлары ачылмакчы. Кошо алсаңар өткөн келер учур чакты деп айтылат. Мына бүгүнкү убактыбыз дагы соңуна жетти. Убакыт бар экен, убакыт жок экен. Бирок бул жашоодо, бул жер үстүндө жашап атканда ушул убакытты туура пайдаланалы. Арыбасын аруу кыргызым. Байыркы жомок бүгүнкү чындык, эртеңки жомок. Бар болуңуздар.